Саламатсыздарбы, Россия жергесиндеги мекендештер үчүн актуалдуу, маанилүү жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Кыргыз диаспора каналында мен Жылдыз Капарова. Амина тиркемеси эми Россиянын бардык аймагына жайылышы мүмкүн. Мындай пикирди Москва шаарынын мэри Сергей Собянин бул жуманын башында Госдумада депутаттар алдында берген отчеттук билдирүүсүндө кабарлады. Тактап айтсак, 2025 жылдын 1-сентябрынан Амина тиркемеси эмгек мигранттарына эксперименталдык негизде Москва шаары жана Москва облусуна киргизилген. Өткөн 4 ай ичинде 1 миллиондон ашуун эмгек мигранты Амина тиркемеси аркылуу каттоого турган. Сергей Собяниндин айтуусу боюнча, Коопсуздук кеңеши Амина тиркемесинин иштөө механизмин жана натыйжасын жогору баалап, мындан ары Россиянын бардык аймагына жайылтуу сунушу каралып жаткандыгын билдирди. Урматтуу мекендештер, Амина тиркемеси ишке кирген 4 ай аралыгында, мына ушул декабрь айынын жыйынтыгына карата МВД 139 000 мигранттын каттоосун, регистрациясын жокко чыгаргандыгын жарыялады. Булар кимдер? Балким мына ошол 3 күн аралыгында Аминага кирбей калган жарандар, 3 күндө кирип жаңылап туруш керек эмеспи? Анан ошондой эле телефонунда интернет жок болуп калган же болбосо кирип жаңылап турууну унутуп калган жарандар. Андыктан телефондо сөзсүз түрдө интернет болуш керек. Мындан улам Кыргыз диаспора каналы Билайн компаниясы менен биргеликте сиздерге ыңгайлуу жаңы тариф сунуштайт. Айына болгону 300 жана 350 рубльден тарифке төлөп, сиздер 1 терабайтка чейинки интернет ала аласыздар. Жана ошондой эле Кыргызстанга Билайн компаниясынын номерлерине чала турган болсоңуздар, айына болгону 1 рубльден алышат. Мына ушундай жаңы эксклюзив номер сизге да керек болсо, төмөндөгү номерге байланышыңыздар жана бул мүмкүнчүлүктү колдонуңуздар. Эң башкысы Аминаны өчүрбөй, каттоону жана бардык документтерибизди мыйзамдуу карайлы.